Кадамжай районунун тергөөчүсү милициянын майору пара катары алган акчаны жутуп салган. Тергөөчү өз версиясында пара алган майор изин жашырып кетүү, далилдерди жоготуу максатында акчаны жутуп салганын айткан. Сумма $100 жана 13 000 сом болгон. Анын канча сомун жутуп алганы белгисиз. Коррупцияга байланышкан бул көрүнүш коомчулукта кайрадан кызуу талкууга түштү. Ой тобо, ушундай дагы болот экен да. Акча үчүн эмнелерге гана барышпайт. Терминал окшойт да. Акча жеш дегенди түз түшүнүп алган го. Тергөө амалдарын жүргүзүүдө жутуп жиберген акча каражаттарын кайра кусуп чыгарган деп жазылат маалыматта. Айыпталуучу өзү сотто акчаны чын эле жутуп салганбы же жокпу эсинде жоктугун, себеби ал учурда не сабалда болгонун айткан. Ал өз күнөөсүн мойнуна албай, иликтөө, мыйзам бузуу менен өткөнүн билдирген. Пара алууга шектөөнүн, далилдерди жок кылам деп акча жутканы пайдасын тийгизгендей, анткени сотто пара алуу фактысы толук далилденбей калган. Окуя 2017 жылы катталган. Бул аралыкта иш райондук соттон тарта жогорку сотко чейин жетти. Юристтер коррупциялык иштерде далил катары берилген акча негизги факт дешет. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинде көрсөтүлөт. Бардык сотто изилденген далилдерге гана таянып сот чечим кабыл алат деп көрсөтүлөт да. Мындай айтканда тергөө өзүнчө далилдөө базасын чогултат, актоо адвокат өзүнүн далилдөө базасын чогултат. Ошол жерде сотто гана териштирилген далилдерге гана таянып сот чечими кабыл алат. Прикрывая рот рукой, он начал усиленно жевать купюры. Чтобы найти улики, местные следователи повезли взяточника в больницу. Врачи попытались достать меченые купюры. Сразу введен аппарат, при помощи которого можно достать любую вещь из желудка. Но все оказалось безрезультатно. Желудок гаишника переварил деньги. Дал ушуга үндөш окуя 2012 жылы Россияда катталган. Анда жол кыймылын тескөөчү инспектор пара катары алган акчасын оозуна салып чайнап жатканы видеого да түшкөн. Тергөөчүлөр шектүүнү дароо ооруканага алып барып, кайра кустуруп алууга аракет кылышкан, бирок майнап чыккан эмес. Шектүү коррупция менен кармалган күндө дагы сотто далил фактылардын жетишсиздиги анын акталып кетүүсүнө шарт түзөт. Мындан улам далилди жок кылууну күч түзүмдөрүндө иштегендер жакшы билишет. Адамдын чөйрөдөн чыккан акча менен тергөөчүнүн колундагы токтоо менен экөө бири-бирине сападайт этиш керек. Эгер сападайт этпей турган болсо, бул далилдөө базасына жатпай калат да. Ал акча каражаты жок болуп калат. Эгерде кээде ушундай жагдайлар болуп калып атат, акча каражатын берип, бирок аркасынан барып баскан акча каражатын таппай калган моменттер болуп калат. Акча каражаттарын жок кылып берген моменттер болуп калат. Мындай моментте караганда далилдөө базасында предмет жок болуп калат да. Предмет жок болуп калып, ал адамды жөн эле кармап калышына мүмкүнчүлүгү жаралып калат. Эгер ал адам сотко бере турган болсо, укур көргөндөн бере турган болсо, ал адам кайра утушта болуп калат. Жыл сайын Улуттук статистика комитети коррупциялашкан тармактардын тизмесин жарыялайт. Көп жылдан бери күч түзүмдөрү алдыңкы сапты бербей келишет. Бирок быйыл антикоррупциялык ишкердик кеңеши сурамжылоо өткөрүп, анда саламаттык сактоо мекемелери жана айыл өкмөттөр жемкорлукка малынгандардын алдыңкы сабына чыкканын жарыялады. Коррупциянын тамыры ушунчалык кеңейип жайылган экен. Биз өлкө башына келген күндөн тартып, башкы милдетибиз катары карап, ага каршы чечкиндүү күрөш жүргүзгөнүбүзгө карабай, коомчулуктагы бул илдеттен али тазаланууга жетише албай келатканыбызды ачык айталы. Эки баштуу ажыдарга айланган бул коррупциянын бир башын кессек, кайра экинчи баш өсүп, дале токтобой келатат. Бирок кол кушуруп, шалдайып отуруп калган жерибиз жок. Коррупция менен айыгышкан күрөш уланып жатат. Акыркы 2 жылдан бери өлкөдө жемкорлук менен күрөшүүдө кустуруу ыкмасы, башкача айтканда жекенин төлөтүп алуу иштеп жатат. Элдик курултайда президент Садыр Жапаров мындай күрөш дагы уланарын, казынадан кымырып жегендер кайра казынага акча төгүшөрүн айткан. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.